Сибат мектептерин Маариф фондуна өткөрүлүп берилгендигин кандай баалайт элеңиз? Билим берүү тармагында карай турган болсокчу. Мен өткөндө аны трибунадан айткам биздин министрге. Бизде Кыргызстанда эң чоң көйгөй бул кыргыз тилдүү билим берүүнүн сапаты. Сапат мен үчүн ошол кыргыз тилинде билим берип, мындай жогорку жыйынтыктарды көрсөткөн бир мекеме да. Азыр деле ошондой мекеме. Анан билим берүүдө иш кылган адамдар билет. Бул билим берүү оңой эмес. Сен деле азыр барып бир мектеп ачып коюп иштетем десең иштете албайсың. Ага жакшы күчтүү кадрлар керек, туруктуу. Ошондо гана иш жүрөт. Бул узак мөөнөттүү инвестиция да. Сен бир баланы биринчи класстан 11-ге өстүргүчө мындай айтканда 1 муну алмаштырып кетип атат да. Ошончо сага кадрлар керек. Маарифке өткөнү бул менин оюмча бир саясий эл аралык бир иш болуп калды. Менин баалоомдо. Бирок бул мындай кыргыз тилдүү билим берүүнүн сапатына зыян алып келбеш керек. Кыргыз тилдүү мектептерде орус тилдүүлөргө караганда тилекке каршы билим деңгээли өтө төмөн. Болгону ошол сапат эле жакшы деңгээлде көрсөтүп келаткан да канча жылдан. Бул сапат мектептердин артында диний бир жамаат турат деп айтылат го. Эми дүйнөдө кандай экенин билбейм, бирок Кыргызстанда андай деп мен байкаган эмесмин. Ал жерде ишин билген мугалимдер ишин кылып атат, балдарын олимпиадага даярдап атат. ОРТден жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп атат. Эми азыр Маарифке деп өтүп кетти. Эми убакыт көрсөтөт. Негизгиси ошол билимдин сапаты жоголуп кетпеш керек.